100га жакын адамга энергетикалык объектилер боюнча экскурсия уюштурулду. Экинчи ирет энергетика министри уюштуруп жаткан бул экскурсияга журналисттер, жарандык активисттер, блогерлер, энергетика тармагында окуган студенттер катышты. Экскурсиянын жүрүшүндө министр Талабек Ибраев тийиштүү жетекчилер коомчулук үчүн ар дайым ачык экенин билдирип, журналисттердин, катышуучулардын кызыктырган суроолоруна жооп берди. Бул ирет чүйдөгү кеминин көмөк чордонуна барып өз көзү менен көрүп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан соң Орто Токой суу сактагычына салынып жаткан Орто Токой КЭСине барышты. Ал жакта суу өтө турган туннелдин жумушчулар шаарчасынын, жолдун курулушу, башка иштер көрсөтүлдү. Аталган долбоорду Кыргызстандын Чакан КЭС ишканасы менен Кытайдын China National Machinery Corporation компаниясы жүзүгө ашырууда. Курулуш иштерине 130 адам тартылган. Бул КЭСти курууга болжол менен $34,8 миллион сарпталат. Ошондой эле Ат башы КЭСине дагы барышып, 70-жылдары салынган бул КЭС Нарын облусунун 25% электр энергия менен камсыз кылары айтылды. Бир нече жыл мурун КЭС баскыч менен жаңыланып баштап 4 агрегат алмаштырылган. Ошондой эле катышуучулар Кулана КЭСинин курулушу менен дагы таанышууга барышты. КЭСтин кубаттуулугу 100 мегаватт болот, жылына болсо 435 миллион киловатт саат электр энергияны чыгарат.